Азыр 1 тонна келсе, дагы 1 тоннадан ашык таштанды талада жатышы мүмкүн. Экологияга аябай терс таасирин берет экен да. Булар кийин билди, что жерде жатса 100 жыл, пакеттер 100 жыл чирибейт экен. Бакалашкаларда ошо жердин алдында калса, чөп өстүрбөй, чирибей, көп экологияга терс таасирин тийгизет экен. Бул биздин урпактарга эле зыян да. Биз уже келечегибизди түптөп кетишибиз керек да. Биздин кийинки урпактар мындай жашыл Кыргызстан деп илгери сыймыктан айтчу экенбиз го, ошондой Кыргызстанда жашашын мен каалайм. Эртең мененки саат 9 Оштун четиндеги Желим бөтөлкөнү ныктоочу чакан ишканада жумуш башталды. Аппарат жандырылып, жумушчулар жапырт ишке киришти. Бул ошо Кулатов, Төлөкөн райондорунан келген бакалашкалар, ошо жагы ошол районду топтоп өткөргөн бакалашкалар. Анын аркысы Локаский подъем, Турзевскийден топтогон бакалашкалар. Адам боюн ашып түшкөн бул мүшөктөрдө жакыны Ош шаары, алысы Жалал Абад менен Баткен аймагынан терилген Желим бөтөлкөлөр келет. Кызматкерлердин бири аны аппаратка төгүп берсе, экинчиси ныктоочу бөлүгүнө өткөрүп берет. Бөтөлкөлөр белгиленген өлчөмдө топтолгон соң 30 мүнөттүн ичинде экспортко даяр пресстелген товар пайда болот. Башында бир 300-400 килограмм, 200 килограмм келчү. Анан азыр бара-бара көп, ошол 1 тоннага чейин күнүнө азыр келип атат. 1 тонна, кээде болуп калат 1,5 тонна. Биз азыр Өзбекстан менен, Бишкек менен, Казакстан менен договорубуз бар. Ошол жака экспорт кылып кетирип атабыз. Өзбекстан муну основной синтефон чыгарып атышат. Казакстанда да ошондой. Эми мунун негизги сырьёсу ошол да. Азыркы учурда биз азыр пресстеп кетирип атабыз. Биз азыр да бир эме ишкана ачып, азыр ушуларды дравить этип, майдалаган ишканаларды куруп атабыз. Кудай буйруса 1-2 айдын ичинде толук жолго салып, эми буларды уже пресстебей, майдалап анан экспорт кылганга аракет кылып атабыз. Таштандыга ыргытылган бөтөлкөнү кайра иштетүүнү Жайдарбек Турдакунов 2016 жылдары баштаган. 20 000 АКШ долларына пресстөөчү техника алгандан башка чыгаша кылган жокмун дейт. Болгону элди таштандыны ыраттуу таштоого үйрөтүү оңой болбоптур. Мектептерге, училищаларга, университеттерге урналарды койгонго аракет кылганбыз. Кээ бирлеринен койгонбуз. Койгондо баягы көпчүлүгү түшүнгөнү болгон, түшүнбөгөнү болгон, оор болгон, барып сүйлөшүү жүргүзгөн учурларда анын бизге кереги жок да дегендер болгон. Анан кээ бирлери туура түшүнүп коюшкан. Азыр ошолор биз бир жумада бир барсак, уже жарымы толгон, кээ бирлери ылдыйта болуп калган. Ошентип атып, анан акырын уже элдерди көндүрө баштаганбыз. 3-4 жыл мурда көчөлөрдө Ош Бишкек жолу, Ош Ноокат жолу, Арабан Ош жолдору жык мусор болуп турчу да. Уялчубуз. Мен өзүм лично уялчу элем. Шуну биз эмне үчүн эме кылбайбыз деп анан ошолорду үйрөттүк. Азыр Кудайга шүгүр көчөлөрдөн бүт терип, сонун кылып эме кылып алып келип атышат. Өздөрүнө пайда, бизге да пайда. Биз азыр муну сатып өзүбүз да пайда көрүп атабыз. Мурда деген 60-70% таштан талаларынан келсе, азыр 50-50 болуп калды да. Даже 40-60 деп койсок, 60% шаардан 40% таштанды талаасынан келе баштады. Анткени мурда деген түшүнүк болгон эмес да. Мындай процесс болгон эмес. Тем более мен Ошко жаңы келген жылдары жок эле. Бакалашка алган, мындай таштанды алган ишкана жок эле. Анан биз уже алып баштагандан кийин анан шаарлардан ушинтип азыр 40-60 ушундай болуп калды да. 6 жыл мурда бөтөлкө жыйноочу жайда 5-6 кызматкер иштесе, азыр бул жумушка 100дөн ашуун адам тартылган. Мен бул жерде 1,5 жылдан бери иштеймин. Ушурда иштеп атабыз. Андан кийин бакалашка боюнча иштейбиз. Бакалашканы пресс кылабыз. Бакалашка бул жактан келет, балдар салып берет. Анан кийин бул жактан буяка түртүп киргизебиз. 6 кабыл бир пресс болот.
Анан кийин станок жарым саатта пресс кылып чыгарып, анан кийин зым менен байлап чыгарабыз бияка. Биздин иш ушундай. Ошондо канча бакалашка бир пресс болот? Бакалашка примерно 6000 бакалашка. 6000 бакалашка кирет. Биринчи келгенде ыңгайсыз болуп аткан, кийин анан көнүп калдык. Анан кийин бакалашкадан да ушундай акча болоорун көргөлү үйрөндүк. Анан кийин азыр бакалашкаларды ыргыттырбайбыз, топтогонго аракет кылабыз. Азыр 1 тонна келсе дагы 1 тоннадан ашык таштанды талаада жатышы мүмкүн. Эми өзүңүз элестетип көрүңүз. Күнүнө 1 тонна, азыркы учурда 1 тонна таштанды эч ким албай көчөдө турганын. Канча дегенге почти мусор болуп калмак да. Башында пайда табуу максатында ушундай кылсак болот экен деп анан кийин түшүндүк, что бул биздин экологияга аябай терс таасирин берет экен да. Булар кийин билдик, что жерде жатса 100 жыл, пакеттер 100 жыл чирибейт экен. Бакалашкаларда ошо жердин алдына калса чөп өстүрбөй, чирибей, көп экологияга терс таасирин тийгизет экен. Бул биздин урпактарга эле зыян да. Кесибим боюнча юрист болуп иштегенимде элге азыркыдай пайдам тийбесе керек эле, дейт Жайдарбек мырза. Анткени гектарлап жаткан таштандыны чогултуп, жумуш ордун түзүү даяр системада иштегенге караганда ары түйшүктүү, ары сыймыктуу. Курсташтарым бар, курсташтарым менен сүйлөшүп отуруп, анан айтам, мен аларды иштегендер бар да, сүйлөшүп отуруп айтам, мен силерге караганда деп тамашалап калам да, көбүрөөк пайда келтирсем керек деп тамашалап коем. Көбүрөөк пайда келтирсем керек. Себептен мен силер деген бир системаны, машина, моторду жүргүзсөңөр, мен сел экологияны, силер жашап турган айлана чөйрөнү тазалап атам деп тамашалап сүйлөшүп калабыз. Ошто азыр бөтөлкөнү кайра иштетүүчү бир да завод жок. Жайдарбек мырза желим идиштерди пресстеп, экспорттоп гана жатат. Ал мүмкүнчүлүгү барлар бул ишти колго алса, өлкөнүн түштүк аймагы таштанды көйгөйүнөн бир аз да болсо арылмак дейт. Ар бири мен мисалы балдарыма, өзүмдүн балдарыма тарбиялаганга уже үйдөн айтам, ыргытпа бала мусорду, момундай кылба, эми болсо көчөгө таштаба, мусоркага сал, болсо урналарга сал деп мен түшүндүрөм. Биз уже келечегибизди түптөп кетишибиз керек да. Биздин кийинки урпактар мындай жашыл Кыргызстан деп илгери сыймыктан айтчу экенбиз го, ошондой Кыргызстанда жашашын мен каалайм. Мына кургакчылык, экология бузулуп, ар кандай болуп атпайбы? Эми ошол карап отурбашыбыз керек да. Ушундай болуп атат, эмне кылабыз? Менин колума эмне келмегеле? Мен киммин дебеш керек да. Баардыгыбыз аракет кыла берсек, бул акыры аракет кылган нерсенин результаты болот.